Өткөн жылдыкын жейсиңер. Жаңы чүмдүн молдугунан эскини таштап коесуңар. Өзүмдүн турагымды силердин араңарга тургузам. Мен силерден баш тартпайм. Силердин араңарда жүрүп, силердин кудайыңар болом. Силер менин элим болосуңар. Силер Мисир жеринде кул болбошуңар үчүн кулчулуктун кишендерин талкалап, башыңарды бийик көтөртүп, Мисир жеринен алып чыккан Кудай теңириңер менмин. Эгерде мага тил албасаңар, ушул осуяттардын баарын аткарбасаңар, менин мыйзамдарымды жек көрсөңөр, менин мыйзамдарымдан баш тартсаңар, менин осуяттарымды аткарбасаңар, менин келишимимди бузсаңар, анда мен да мындай кылам. Үрөй учурган коркунуч, кургак учук безгек каптатам. Ошондо айлаңар кетип, жаныңар кыйналат. Сепкен үрөөнүңөр текке кетет, аны кас душманыңар жейт. Мен силерге каршы чыгам. Ошондо душманыңардын алдында кыйрайсыңар. Душмандарыңар силерге үстөмдүк кылат. Аркаңардан эч ким куубаса деле качып жөнөйсүңөр. Ошондон кийин да менин тилимди албасаңар, анда күнөөңөр үчүн жазаны жетесе көбөйтөм. Кекирейген текебердигиңерди сындырып, асманыңарды темирдей, жериңерди жездей кылам. Силердин күчүңөр текке кетет. Жериңер түшүм бербейт, дарактарыңар жемиш бербейт. Эгерде ушундан кийин да мага каршы чыксаңар, жана мени уккуңар келбесе, анда күнөөңөр үчүн соккуну дагы жетесе көбөйтөм. Силерге жылкыч хайвандарды каптатам. Алар балдарыңарды жейт, малдарыңарды кырат, өзүңөрдү да кырат. Ошондо көчөлөрүңөр ээн калат. Эгерде ушундан кийин да оңолбой мага каршы чыга турган болсоңор, анда мен да силерге каршы чыгам. Күнөөңөр үчүн силерди жетесе жазалайм. Менин келишимимди бузганыңар үчүн кылыч менен өч алам. Эгерде шаарыңарга жашырынып алсаңар, анда жугуштуу оору каптатып душманыңардын колуна салып берем. Адамга кубат берүүчү нандан өксүтөм. 10 аял биригип, бир очокко нан бышырып, нанды өлчөп беришет. Жейсиңер, бирок тойбойсуңар. Эгерде ушундан кийин да менин тилимди албай, мага каршы чыксаңар, анда мен да каарым төгүп, силерге каршы чыгам. Күнөөңөр үчүн силерди жетеселеп жазалайм. Балдарыңар менен кыздарыңардын этин жейсиңер. Жасалма кудайларыңарды кыйратам, мамыңарды талкалайм. Өлүгүңөр кыйраган жасалма кудайларыңардын астында калат. Мен силерден жийиркенем. Шаарларыңарды, ыйык жайыңарды талкалайм. Курмандыгыңардын жытын жыттабайм. Жериңерде жашаган душманыңар айран таң калгандай кылып, жериңерди кыйратам. Ал эми өзүңөрдү болсо аргыл элдин арасына таратам. Аркаңардан кылычымды суунам, жериңерди кыйратып, шаарларыңарды талкалайм. Ошондо ээн калган жер эс алып, ишемби күнүнө канааттанат. Силер душман жеринде жашап жатканыңарда гана жер эс алып, ишемби күнүнө канааттанат. Силер ар жерде жашап турганыңарда жер эс албаган ишемби жылдарын ээн калган күндөрдө эс алат. Душман жеринде тирүү калгандарыңарды суу жүрөк кылам. Алар жалбырактын дирилдегенинен качып жөнөй турган болушат. Артынан эч ким куубаса да кылычтан качкансып качышат. Кылычтан жыгылгансып бири-бирине чалынып жыгылышат. Душманыңарга каршы турганга алыңар келбей калат. Аргыл элдин арасында кырыласыңар, душманыңардын жеринде жок болосуңар. Ал эми тирүү калгандарыңар өзүңөрдүн мыйзамсыздыгыңар үчүн, ата-бабаларыңардын мыйзамсыздыгы үчүн душмандарыңардын жеринде жок болосуңар. Ошондо гана алар өздөрүнүн күнөөсүн, ата-бабаларынын күнөөсүн, мага каршы чыгышканын, мага каршы кылган кылмыштарын мойнуна алышат. Мына ошол үчүн мен да аларга каршы чыгып, аларды өздөрүнүн душмандарынын жерине алып келгенде, алардын тоң моюн жүрөктөрү майтарылып, өздөрүнүн мыйзамсыз иштеринин азабын тартышат. Ошондо мен Жакып менен, Исхак менен, Ыбрайым менен түзгөн келишимимди жана ал жерди эстейм. Жер өзүнүн эс албаган ишемби жылдарын ээн калганда эс алат. Алар менин мыйзамымды жек көргөндүгү үчүн, менин мыйзамдарымдан баш тарткандыгы үчүн өздөрүнүн мыйзамсыз иштери үчүн жазасын алышат. Бирок алар душмандарынын жеринде жашап жатканда да мен аларды жек көрбөйм, алардан баш тартпайм, алар менен түзгөн келишимимди бузбайм, аларды таптакыр жок кылбайм. Анткени мен алардын Кудай теңиримин. Мен алар үчүн алардын ата-бабалары менен түзгөн келишимимди эстейм. Мен алардын ата-бабаларынын Кудайы болуш үчүн аларды аргыл элдин көзүнчө Мисир жеринен алып чыккам. Мен теңирмин. Теңир Муса аркылуу Синай тоосунда өзү менен Исраил уулдарынын ортосуна койгон көрсөтмөлөрү, мыйзамдары, чечимдери ушулар.